Турмушта нечен сонун издер бар, борон уруп кар жасата кетпеген, не бир укмуш чебер уста адамдар миң тепкичтүү шаты коюп жетпеген. Илим билим адамга кут алып келе турган улуу мүлк. Адан жашоосундагы эзилтен терең баа берип келген. Билим адамга канат демекчи, береги кичинекей бала келечекте чоң инсан болоруна көзү жеткен. Анткени анын ар бир күнү, сааты, керек болсо түнү китеп менен өткөн. Анын жан жолдошу, сырдашы китеп болгон. Мейли талада кой кайтарсын, мейли үйдө иш кылсын, китеп анын жанынан түшкөн эмес. Мына ошол алган билими, тунук акылы аны бүгүн ийгиликке жеткирип отурат. Саманчынын жолун артта салынган, аяламдан жаралдык биз жалындан, ошондонбу жанып күйүп жай албай, ошон үчүн от ойнойт го канымдан. От боломбу, жок боломбу билбеймин, мен да сендей бир пендемин бирдеймин. Кокус мага а дүйнөдөн жолуксаң, тааный албай аң-таң болуп кимдеймин. Тагдыр жолу саманчынын жолунда, ал аламды айландыра тогунда, жашоо барда, турмуш барда биз анын туя албайбыз барлыгында жогунда. О ободо жымыңдашкан жылдыздар, о ободо чубалжаган саман жол, а меники жалгыз аяк таман жол. Мен жашайм бу жарыкта азгана, аз сени алам ар дайым аман бол. Кечеки кичинекей бала ийне менен кудук казып 65 жаш байсалдуу сапарга келип отурат. Мына ошондой эмгектин үзүрүн тапкан, элинен алкыш алган каарманыбыз Ибраимов Калык Бөкөевич. Анда кеп баштан болсун. Биздин айыл те алыста тоо түбүндө жайгашкан, төрттүлүгү күтүрөгөн жерди чапчы байгашкан, мөлтүр тунук мөңгү суулар кокту сайда коюлуп, жашыл арча майсаң чөптөр кан жанындай туюлган деп, жайгыша кара көк муздан селде чаманган, асман мелжеген аска зоокалуу, жайыты кенен малга бай, жакасы шебер даңга бай, айтылуу кара кулжа өрөнү Калык Бөкөевичтин кичи мекени. Мына ушул теңир ырологон жерде 1952 жылы 2 августта жарык дүйнөгө келген. Элүү жылда эл жаңырат дейт. Азыр көрүп турасыңар мына айылды. Мен бала кезде бул айылда 3 эле көчө бар эле. Төштүн түбүндөгү көчө биз жашаган көчөнү төшкү көчө деп койчу. Ордонку көчөнү ордонку көчө, анан тетиги дайрага жакын жердеги чети көчөнү чети көчө деп койчу. Анан тетиги Каракулжа суу сагып аткан кашаттын боюнда Бешкепе деп койчу. Ошол жерде 5 эле кепе бар эле. Башка мындай отурукташкан калк эле жок болчу ал кезде. Азыр эми мына 50 жыл болуп калыптыр, өрөөн толуптур, эл көбөйүптүр, туулган жер таанылгыс болуп өзгөрүптүр. А мен болсо өзүм туулган жериме өзүм конок болуп калдым. Бул айылдан мен орто мектепти бүтүп 17 жашымда эле кеткенмин да. Анан барып окууга ал кезде Фрунзе шаары, азыркы Бишкек Кыргыз мамлекеттик университетине тапшырып, филология факультетине. Ал жерде 5 жыл окуп бүтүп, анан ошол шаарда иштеп кала бердим да. Ошол боюнча азыр шаарда жашап атканыма 48 жыл болду. Анан ошол мен айылдан кеткендеги туулган балдар азыр 48 жашка чыкты. Жалындап жанган жанардай, жаштык кез өттү шамалдай, жаш өткөн сайын айылдан алыстап барам бара албай. Барганда анда атам жок, апестеп баккан апам жок. Эстесем эсил энемди, эзилем күйөм денем чок. Сагынам жакын досторду, алардын көбү жок болду. Уулугуп турам буз албай, жараткан жазган токтомду. Акыры барар жеримсиң, мен үчүн ыйык теңирсиң. О тууган жер, туум, туурум, ополтоом, арка белимсиң. Сенде мен туулуп өскөмүн, айылым тууган өз жерим. Өзүңдөн турпак буйурса, ал ошол менин өткөнүм. Ал ошол сенде калганым, арылбас каалоом арманым. Калганын койдум Кудайга, ал өзү билсин калганын, ал өзү билсин калганын.
Ата деген казына эмне издесең табылат. Апа деген көпүрө кайда жүрсең жол ачат. Ата деген санжыра тарых баткан ичине, апа деген сыр сандык, сыр чыгарбас кишиге деп Калык Бөкөйүштүн атасы Ибрайым менен апасы Батый согуштан кийинки жаңы турмуш жылдарында баш кошуп, Батый апабыз 3 уул 1 кызды жарык дүйнөгө алып келген. Бирок шумажалы көп өтпөй Батый апабызды алып кетип, Ибрайым атабыз балдарына тирек болуп калган. Кичинекей Калык Лайлыкан чоң апанын колуна барып, ошол жерден жомок угуп, акылдуу зирек чоңоет. Ата-энесинин жол жүрүшү, атасы өтө өзүнүн атасы билимдүү. Аябай билимдүү болду ошо. 4-нчи класс эле бүткөн. Бирок ондай билимдүү болуш кыйын. Азыр жок анын. Атасы газетте дайыма газетте ошо иштеди. Дайыма өлөрүнчө эле газетти колтуктап жүргөн. Лайлыкан чоң апанын айтканына караганда Калык агабызда мурун ата-энеси Манас деген уулду болушат. Бирок ал көп өтпөй бат эле ооруга чалдыгып чарчап калат. Баладан ажыраган ата-эне көп узабай Калык Бөкөйүштөрүлгөндө анын чачын өстүрүп, уул деп жар салбай, ырымдап эл көзүнө көргөзбөйт. Ал Тургай райондук ооруканада төрөлүп, атын орустар Коля деп коюшкандыгын эскерет. Мен грамоталык чоң энем айтып калчу эле. Менден мурун балалуу болушкан экен ата-энем. Уулду болушкан экен. Уулдун атын Манас деп коюшкан экен. 4-5 жашка чыкканда сопсой эле жүрүп эле, оорубай сыктабай эле жүрүп эле, бир күн эле тиги бүт денесине кара тактар чыгып кетип эле анан чачап калыптыр да. Ошондо ошо балага көз тийип кетти дешип, анан аябай чочуп калышкан экен, ошо балабыз көз тийип эле өлүп калды деп. Ошондон анан көп бир топ жылдар балалуу болбой жүрүшүптүр дагы, анан мени көрүшүптүр. Анан мен туулганда ошол баягы чочуп калган байкуш ата-энем ушул элге билгизбейли көп кишинин көзү тийбесин, сугу түшпөсүн деген дешкен байтор тиги менин чачымды кыздыкындай кылып өрүп, анан мен баягы райондук ооруканада төрөгөн экенмин. Ал кезде райондук ооруканада көбүнчө тиги орус врачтар, орус медиамдар иштечү да. Алар мага орусча ат коюп коюшкан экен, Коля деп. Анан менден 4 жаш кичүү карындашымдын аты Нина. Анан мени кийин деле азыр эсимде бар. Студент кезде каникулга келип калсам, ошондогу байкуш кемпир чалдар, абышкалар, байбичелер мени Көлө дешчү. Калык деп атымды айтышчу эмес, билишчү эмес да. Көлө дешчү. Анан ошентип ошо атымды да билгизбей, анан затымды да жанагынтип жашырышып, чачымды кыздыкындай кылып өрүп, анан баягы мектепке бара турганга жакындап калганда ушу 5 жашымдабы, 6 жашымдабы азыр мындай ачык так айта албайм. Бир 57-58 жылдар болсо керек. Ошондон мен ошол Кара Кулжадан эмне менен алып келишкенин билбейм. Ошол кезде транспорт деле жок да. Бир колхоздун бир жанагы эшикте немелери фанерадан жасалган бир автомобилдер болчу эле. Ийик тоого келип, балабызга бир бата алып берели дешип, анан жанагы кыз кылып өрүп койгон чачымды кыртырып, анан бирок эле мачка чыгарып мектепке даярдайлы дешкен окшойт. Анан ошол анча-мынча мындай элес булас эстейм да мен дагы. Ошентип Калык Бөкөйүчкө Ыйык Сулайман тоо өзүнчө тарыхы менен белгилүү. Кичи мекенине келе жатканда сөз Сулайман тоого кайрылып, зыярат кылып, Куран окутуп, анан өзүнүн айылына жөнөйт. Бул иретте Кара Кулжага кирер менен айылдагы атасын көргөн аксакалдарды чогултуп, ата-энесине Куран чөрүү үчүн Ыйык күмбөзгө барып, аларга Куран окутту. Апам 1960 жылы август айында узакка созулган оорудан кийин каза болду эле. Ошондо мен 7 жашта болчумун. 1 класста окуп, 1 классты бүтүп каникулда жүргөн кезим болчу. Андан бери көп жыл өттү. Анан ушу апамды такыр унута албай дайыма эстейм. Сен гана жоксуң апа деген ошол ырымды окуп коём. Бүгүн дагы мүрзөңө басып бардым. Айланада кулпурат жашыл ыраң, асманда күн жадырайт. Менин болсо төгүлөт көздөрүндөн жашым улам. Эрке желдин көрүнбөс алаканы, сылап өтсө бетимен чачтарыман. Апакебай мээримиң эске түшүп, кетким келди кайра бир жаш шагыма. О ал кездер кылактап калдыраакта, чыккыс болуп батты да көрөр күнүм. Жаздар гана жыл сайын келе берер, жарашыктуу жайнатып түйүм гүлүн. Бүгүн дагы мүрзөңө басып келдим. Теребелде сан түркүн куштун үнү безеленет. Сен гана жоксуң апа, а мен болсо жүрөмүн дале түрүү.
Мына ушинтип балалыктан бой тиреп чоң апасынын колунда өсүп, мектеп босогусун аттайт. Ал китептерде шаар окуп, тамгаларды таанып, өзү курду балдардан айырмаланат. Ошентип анын окуучулук күндөрү башталат. Сабактан кийин үй тиричилигине аралашып, китепти көп окуганданбы же анын түпкүрүндөгү талант ойгонуп, ак баракты чиймелеп ыршасат. Анын алгачкы ырлары 6-класс окуп жүргөндө Кыргызстан пионери газетасына чыгат. Анан окуучулук мезгилибизде ушу бизди китеп окуганга үйрөтчү. Анан өзү дагы аябай китепти көп окуйт эле. Өзү аябай бекинип алып окуганды жакшы көрчү. Анан биз дагы мындай тоскоол болчу эмеспиз. Анан басса турса эле китеп окуп, жанагы айылда эми жүгөр эгишет да. Ошо жүгөрдүн ичине кирип алып окуйт эле да. Анан кийин төшкө чыгып кетип, каналдын боюна төшкө чыгып кетип, ошол жакта дагы көп окуйт эле. Бала кезинде өзү көп окуса да, ошо окуган үчүн мектепте жүгүр жазды. Болсо каяктан жүгүр жазды, ошо окуган үчүн, аракет кылган үчүн, бир нерсени билген үчүн, түшүнгөн үчүн жазды. Болсо ошол мектепте жүргөндөрү жазды. Анан бул кишинин ошол кыргыз адабиятындагы окуган китеби калган эмес болуш керек. Баардыгы ошо китепканада кандай китеп болсо окуп, кийин анан мен ушу бул кишилердин үйүнө келип калганда, үйүнүн шыбынын үстүнө чыгып карасам, бир эми доо болуп жаткан китептер бар экен да. А бул китептерди кимге кирсем калык окуган китептер деп айтчу. 1969 мектепти эң жакшы деген баларга аяктап, алдыда максат тилектерди орунтатыш үчүн Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетине тапшырып, жалындаган студенттик күндөрдү башынан өткөрөт. Ар кандай коомдук иштерге активдүү катышып, ыр жазганды калтырбайт. 1974 ийгиликти аяктап, алгач Кыргыз ССР Мамбаста, андан кийин мектеп басмасында жана Киртагда редактор болуп эмгектенет. Кыргызстан маданияты басылмасы Ала тоо журналында анан баягы адабий процесстерде бул кишилер дайыма алдыңкы топто жүргөндө баягы коомдогу ориентир болот да, моралдык ориентирчи. Анан Кеңешбек Асаналиев, Салжан Жигитев, анан калк байкелер болгондо да Айтматовет да. Айтматтын чыгармаларын жөн гана көркөм чыгарманы көркөм эстетикалык концепциясын чечмелеп берүүнүн өзү бул жөн эле катардагы кишинин колунан келбеген нерсе да. Себеби ошол бул киши эстетик катары Айтматтын дүйнө адабиятындагы орду менен ошо кыргыз адабиятындагы фольклорду, мифтерди кандай синтездөө жолдоруна философиялык өзөгүн абдан терең жайылтып ачып берди да. Ал жагына келгенде Калк Ибраимовдун алдына чыккан адабиятчы болду деп айтууга көп мындай кыйыныраак да. Чыгармаларды сын багытында чыгармаларды жаратты. Болгондо да баардыгы ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына багытталган сын. Ошондон кийин Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн да бир баалаган бир пикири болгон бул кишиге. Бул кишинин сын жанрында ошол өзүнүн ойлогон максатын Айтматов өзүнүн ойлогон максатында жеткизе бергендигин, мифология темасына, ошол мифологияга кайрылгандыгын ушул киши анализдеп, анан кийин кыргыз адабият жанрына киргизип берди. Азыр ушул кишинин баштаган темасы боюнча азыркы жогорку окуу жайларында жана филология багытында окуу жайларда адабиятта ушул кишинин стилиндеги ошол сын багытындагы окуулар бар да. Өлүнөт оюм оңго, санаам санга, асырта жамгырда эле басыл элек. Жамгырдай сабалаган ой санааман, канткенде жан кыйнабай бошоно алам. Билгеним бир билгеним, бул жашоодо жараткан нени жазса, ошону алам. Арга жок, ал жазуудан кача албайсың, алансыз бир да кадам баса албайсың. Ак уруп канча аракет кылсаң дагы, аңдыган ажалыңдан кача албайсың. О жашоо, кандай сонун, кандай жаркын, пендебиз аңдабайбыз анын баркын. Сен эми кантип таштайм аттың арман, атиги аркы дүйнөң жалган, жалган. Сестентип карлыктын башталганы, сезилет өмүрүмдүн аз калганы. Селт этип ушул ойдон үшүм качат, асырта жамгырда эле жаап жатат. Аз калды ал жакында карга айланат, кар эрийт,
акыр түбү чаңга айланат. Чаң будуң чарык айланган ушул аалам, билбеймин кайда барат, кайда калат. Бул аалам сыр сандыгын качан ачат, самсыган сарсан адам башым катат. Түш өлүп түнү бою уктай албай, чарчадым, жамгыр дале жаап жатат. Чарчадым, жамгыр дале жаап жатат. Коомчулукта кыргыз адабиятында Белинский, Чернышевский сыяктуу жаңы муун өсүп келатканы айтылып, анын сап башында Калык Ибраимов турган. 1979 жылдан 1992 жылдары илим билимге баш оту менен киришип, Кыргыз ССР Илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун илимий кызматкери болуп иштеп, философия илимдеринин кандидаттыгын жактаган. 80-жылдардын башында эле, 70-жылдардын аягында эле Калыгага ушул чыгармачылыктагы адабиятта миф чыгармачылыкка өтө олуттуу басым жасаганда, кийинчерээк бул бүтүндөй дүйнөлүк адабияттагы бир чыгармачылык агымды, багытты аныктаган көрүнүш болуп калды да. Көркөм дөөлөттөр дүйнөсүндө да китебинин 4 макаласы 4 тең ушул адабияттагы миф чыгармачылык жөнүндө болду. Андан кийин Адам дүйнө турмуш деген дагы бир китеби чыкты. Мында дагы 86-жылы. Мында дагы негизинен Чыңгыз Айтматовдун жанагы конкреттүү чыгармаларына, мисалы үчүн эме тиги Ак кемедеги буг эненин образына байланыштуу мифологиялык дүйнө кабылдоонун айкалыштарын, ошол эле жанагы биз таң каласыз да ошол макалаларын окуп отуруп, Гүлсараттын образындагы кыргыздын байыркы дүйнө кабылдоосунун өзгөчөлүктөрүнүн жаңырышын, көркөм жаңырышын ачып берген да. Ошондо элдин баардыгы Калык акенин мынау билимине, илимине, дүйнөлүк ушул адабий таануу илиминдеги жаңы агымдарды сүңгүп кирип, аны өздөштүрүп, кыргыздын чыгармачылыгын алып келип туруп, анан өзүнүн жанагы чыгармачылык лабораториясынан өткөрүп туруп, анан жаңыча бир ойлорду жаратканына, жаңыча бир мындай бир көз караштарды айтканына, чыгарманы талдоонун жаңыча нугун аныктап койгонуна биз таң калганбыз да. Өлкөбүз жаңыча кадам таштап, өз алдынча республика болуп эгемендүүлүктү алган жылдары 1992-1999 жылдар аралыгында Калык Ибраимов Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына референт, бөлүм башчы, андан кийин Кыргыз Республикасынын президентинин жардамчысы катары иш аркылап зоболосу көтөрүлөт. Өзүнүн ушу башында эмне болсо ошонун баарын жасаганга аракет кылды да. Ушу бүт деп кишилерге өзү жетти да. Мен айтат элем дагы, ушу агам өзүнүн курагындагы адамдарда президенттик аппаратка биринчи жолу барды да. Аскар Акаевич ар качан ушу Калык акенин жазган тексттерине тамшанып, суктанып, мындай бир таң калчу экен да. Таң калчу экен. Мунун бир мисалы мына Манастын 7 осуятын жазуу. Элдин бардыгы билет, мына Калык аке ошо 95-жылкы Манастын жанагы дүйнөлүк эмеси өткөрөрдө, 1000 жылдыгын өткөрөрдө ушул резиденцияга барып жатып алып 3 жума. Манасты ыйлап отуруп окуп, анан ошонун эң бир жанагы каймак жерлерин, мындай бир чулуу ойлор катылган жерлерин алып туруп, анан 7 осуятты мындай бир формулировкалап, анан элге сунганы. Бул азыр элдин баары билет, мунун автору, 7 осуяттын автору Калык Ибраимов экен. Мунун өзү чоң мындай бир атуулдук эрдик десек болот да. Талант бул жараткандан берилген улжа деп Калык Ибраимовдун чыгармачылык жолу 70-жылдары адабий мыкаласынан баштап ырлары республикалык басма сөз беттерине жарык көрө баштайт. Анан дагы бир өзгөчөлүгү акпаратты толтуруп, жан дүйнөсүнөн сурулуп чыккан ырларды жазып, бир катар калемгерлерге үлгү болот. Кыргызстан маданияты жабылып калгандан кийин Асаба кесинде ушу Калык байке, Эсенбай Нурушев, Салжанкелер иштеп жүрдү да. Коомду сабаттуу кармап турганга ушундай адамдардын өрнөгүн биз колдоно албай атабыз да. Кишилерди ыкылдатып бирдеңкесин алып калбасаң, баягы өтө билимдүү, маданияттуу адамдар тартынчаак келет. 79-жылы ага менен тааныштырам деп Бишкекке бардым. Анан мен баягы күйөө бала жолунда кандай адам болду экен деп өзүмчө толкунданып биринчи барсам ошол мезгилде академияда иштеп аткам. Менин өзүм пикирим боюнча бул өтө эле жумшак киши.
бирөөнүн ушул убакка келип бирөөнүн көңүлүн калтырган, бир катуу сүйлөгөн, үнүн бийик чыгарганын көрө элекмин. Günü бүтүп, күн дагы өчөт дешет. Күн астында өмүрлөр өтөт дешет. Бу дүйнөдө бардыгы папасыз дейт, бүт бардыгы өтөт дейт, кетет дешет. А менин кетким келбейт, өчкүм келбейт. Жаркыган бу жарыктан өткүм келбейт. Буларды ойлогондо жаным сыздап, буркурап, көз жашымды төккүм келет. 1999 жылдан 2001 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын Өзбекстандагы элчилигинде кеңешчи, 2001 жылдан 2003 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын президент администрациясына кызматкер, 2003 жылдан 2007 жылдар аралыгында Кыргыз Түркманас университетинде ректордун жардамчысы, түркология бөлүмүнүн окутуучусу, философия илимдеринин кандидаты, 1982 жылы биринчи адабий сын макалалар жыйнагы Көркөм дөөлөттөр дүйнөсүндө деген ат менен жарык көрсө, 1986 жылы экинчи китеби Адабият адам жана аалам деген ат менен чыгып, ал 1987 жылы республиканын Ленин комсомолу сыйлыгына татыктуу болгон. 1986 жылдан СССР жазуучулар союзунун мүчөсү, Манас Миң эстелик медалинин ээси. Калык Ибраимовдун макалалары ошо жарык көрө баштагандан баштап эле мурдагы союз дейбизде, СССРдин учурундагы чоң адабиятчылардын көзүнө илинген. Мисалы үчүн Виталий Озеров деген чоң сынчы болгон, ошол кыргыздын ошол 70-жылдары кирген муунун ичинен жалгыз ушу Калык Ибраимовду өтө жогору баалап, пикирин айтып, жазып чыккан да. Андан кийин мына Кеңешбай Асаналиевич ошол жана акыркы 98 жылы чыккан жарык көргөн китеби жөнүндө айтып келип туруп, бул Калык Ибраимовдун бул китеби Чыңгыз Айтматов таануу илиминдеги жаңы сөз экендигин, Гачевдердин китеби менен катар тура турган эмгек экендигин баса көрсөтүп айткан да. Демек Калык Ибраимович кыргыз болгону 4 китеп жарыкка чыгарды, бирок ошол 4 китеби менен эле адабияттанууда өзүнүн ордун тапты десек болот. Анан Салжан агайды аябай сыйлайбыз. Атам да аябай сыйлачу. Баягы курч сөздөрүн аябай жакшы киши эле го ал дагы. Анан ошо Салжан агайдагы баалаганда агамчы. Эми ал окумуштуу киши катары баалады да, Калык деп аябай сыймыктанып, Салжан агай кээде суроо берип калчу экен да. Ай Калык, сен менден көп окуйсуң, сен көптү билесиң. Мынандай болобу деп бир нерселерди сурап калат экен да. Ошо киши да бар. Карысы бардын ырысы бар деп айылычы карылары менен көрктү. Кыргызда атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деп Калык агабыздын атасын көргөн карылардын бүгүн арабыздан кетип жатканы албетте өкүнүчтүү. Ошол үчүн алардын батасын алып, жаштык кезин Калык байке чай үстүндө эске салып отурду. Бул киши машина айдайт эле да. Анан кийин мен жанына салып алат эле. Жанына салып алып чөпкө барат элек, башка жактарга барат элек, жана мөбөчөбүз дарыбыз коон ташыйт элек. Ошол жерде жайма жанында кабинага салып алып мени алып жүрөт эле. Анан кийин түз жерлерге келгенде рулду берип коюп, машинаны айдатып, мага өз жаныма отуруп алып, заңкылда ырдайт эле да. Анан бул ырдайт экен болсо биз бир мектепте окудук, Кара-Кожа орто мектебинде, бул центрде. Анан булар бир 8-9 класс экенде биз 1 класспы, 2 класс ушундай. Анан эртең менен окуйбуз да. Эртең менен саат 8-де сабак башталат да. Анан тиги биздин айылдан тиги центрдеги мектепке чейин бир 2 километр да. Анан кыштын күндөрү аябай түн ичинде таң камал турасың да, саат 6-да турасың, иттер ала үрүп баштайт. Анан тизеден өйдө кар жаап таштаган мындай. Анан кар малтап булар жол салып, чыйыр салып, артынан бизди жетелеп эшитип алып мектепке алып барат эле да. Кыраңда кылактаган кызгалдактар, кылгырат, кылыктанат кыз баладай. Эх ширкин ушул дүйнө кандай укмуш, бири учса, бири конгон кушканадай. Биз ошол куш окшойбуз бир туш келген, жашоонун жадыраган көктөмүнө. О анда жыргайлычы жаз жамгыры шатырап, жан сергитип төккөнүнө. Жамгырдын жан сергитип өпкөнүнө, өрөткүп өтөлүчү бу жарыктан, ансыз да арман күчөп, айлам куруп, жан дүйнөм какшып барат кузалыктан. Түшүмө кирет дайым кызгалдактар, кыз болуп кылыктанып, бирок жамгыр
жааганда жалбырттаган жалындары жалп этип өчүп калат караңгы. О дүйнө, арман дүйнө, кызгалдактар, сен дайым кан дүргүткөн кыз баласың. Кылымдан кылым кесип боло берер, бир учса бири конор кушканасың. А бирок адам байкуш биз пенденген, эмне үчүн кызгалдакты кызганасың? А бирок адам байкуш биз пенденген, эмне үчүн кызгалдакты кызганасың? Калык Ибраимовго жараткан көп талант берген, ыр жазып, комузда кол ойнотот. Ал тургай кезинде мектепте өзү көркөм ийримине катышып, бүгүнкү күнгө чейин эс алганда комуз чертип, домбура, мандолинаны дагы черте алат. 2000-2001 жылдары Ташкентте биздин Кыргыз Республикасынын элчилигине кеңешчи болуп иштеп калдым да. Анан биз ошол жердеги өзбекстандык дипломаттар менен мамиле жакшы болуп, баягы боордош, тууган болуп, анан дем алыш күндөрү мен бирибиздикине барып, конок болуп, анан ушундай отуруп калчубуз да. Анан бир жолу ошол мага окшогон ошол Өзбекстан элчилигинин кеңешчисинин үйүнө барып калсам, домбура илинип туруптур. Анан мен сурадым да, домбура сиз өзүңүз ойнойсузбу, чете аласызбы десем, чете албайм дейт. Жөн эле илип койгом дейт. Анда алып келиңизчи, мен чертип көрөйүн деп, анан кийин чертип койсом аябай таң калбады. Ооба бир эки кайрып койдум да. Алар коңуз менен окшош да. Анан ошондой кылып чертип берип койсом, деп таң калып, анан кийин мен жумуштан бошоп кетип атканда ошолор Кытай элчилиги, Россия элчилиги, Казак элчилиги, ошо дипломаттар бир ресторанга мейман кылышып мени анан узатышкан да. Ошондон ошол баягы илинип турган домбураны алып келип бербеди тиги киши. Мен баары черпейт экен, анан сен алып кетип чертип жүр депчи. Ошол домбура ошол. Жайылган тамыры жок дарак болбос, жаратман эли болбой тарых болбос, өткөнүн билбей калса, көрбөй калса, ал элдин келечеги жарык болбос. Калык Ибраимовдун үйүнө баш баксак, анын башкы байлыгы бул китеп. Текче толо жайылган китептерди көрүп, ушунун баарын окуганына күбө болдук. Адат болуп калды да, себеби өзүңөр билесиңер, биз бала чакта азыркыдай телевизор жок болчу, компьютер жок болчу, интернет деген жок болчу. Жалгыз радио болор эле, башка эчтеке, анан китеп болор эле да. Анан биз ошол мектепке барып тамга таанып, китеп окуганды биле баштагандан баштап эле ошол жалаң китеп менен чоңойдук. Кийинки класста окула турган окуу китептерин жай мезгилинде эле тиги китеп магазининен сатып алып, бүт баарын окуп чыгып, мугалимдерден мурун баарын жаттап алчубуз да. Анан баары эмес, окуучулардын баары. Мен ошондой болчумун, мисалы үчүнчү. Андан кийин ошондой китепти көп окуп, баягы мектептин китепканасындагы китептин баарын окуп чыгасың. Көркөм адабияттын баарын окуп чыгасың. Анан барып райондук китепканадагы китептердин баарын окуп чыгасың. Анан окуганга китеп калбай калат. Анан бирибизден сурай баштайбыз. Сенде эмне китеп бар, сенде эмне китеп бар деп. Анан бирибизден алып окуйбуз. Ошентип өмүрүбүз, окуучулук кезибиз жалаң китеп менен өткөн. Өкүнбөйм күндөрүмө өтө берген, кейбейм күндөрүмө кете берген, баркы бийик бактылуу курактамын, балдарымдын балдарын жетелеген. Үй бүлө бул кичи мамлекет дейт. Мамлекеттин пайдабалын түптөп, мына ошол үйдүн ичинде татыктуу балдарды тарбиялаш бул ата-эненин милдети. Калык Ибраимовдун дагы бир башкы байлыгы анын үй бүлөсү. Анткени агабыздын жакасын агартып, чайын белендеп берген жубайы Салтанат Жусупбекованын эмгеги чоң. Эртең менен баштаса, эртең менен ушул эртең мененки убакка чейин отурат да. Уже мен ойгонуп турсам, уктабаган көрөм да. Ошо таң аткычакты ыр жазып отургандарын. Балдарын аябай жакшы, балдар баласак, аябай баласак. Ошо баласактыктары бар. Балдарын тим эле тиги кулунчактарым деп эркелетет деп дагы айтып калган эмеле кишилерден угуп калам ошондой. Тим эле калык деген балдарын кулунчактарым деп эркелетет деп. Ата-энемдин арзусуна сыя албай,
жаралдым мен жараткандан суранбай, ал ошондон жашап келем ашыгып, алып учкан ат тизгинин жей албай. Алыс калды балалыгым өскөн жер, кирим жуулуп киндик каным төккөн жер, арман күчөп эт жүрөгүм эзилет, эске түшсө ичак өткөн кеткендер. Кырчынымда кызды сүйдүм кыйбаган, улан болдум туйлаган, өттү баштан көп нерселер көп күндөр, кээде кейип кээде күлүп ыйлаган. Өттү күндөр күйүп сүйүп сырдашкан, айлуу түндөр таң атканча ырдашкан. О ал кездер кайдан эми кайрылсын, алар эбак караан үзүп кырдашкан. Өмүрүмдүн өткөн сайын ар күнү, алдыда аз артта калып арбыны, аалам тарып амен карып баратам. Башка түшүп жазмышымдын жарлыгы, жазмыш ошо жазатайы жок анда. Агер кокус жазатайса о анда, жашоо турмуш баары өзгөрүп башынан. Аалам башка болбойт беле андайда, биз да башка болбойт белек андайда. Бул турмуштан жолдон тайбай адашпай, адал иштеп ыйман болду жүрүшүм. Ак ниеттен кызмат кылып калкыма аябадым өмүрүмдү күнү түн. Ару таза ак эмгекти жаратып, ошол менин элге кошкон үлүшүм деп, калгага кутман курагыңыз кут болсун, бекем ден соолук болуп, зоболоңуз бийик деп, жакшылыктар коштосун.